Assalamu alaikum, Машина Кейш каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарында Жапалакуноо базарынан сиздерге маалымат берип кетүүдөбүз. Бул видеодо байкап турганыңыздардай Дэу Мачиз унааларын көрсөтмөкчүбүз. Бүгүн 21 апрель 2024 жыл, апта күнгө жекшемби. Албетте баш такталган унааларды көрсөтө беребиз. Мачиз канча болуп атат экен? 220 миң. Мачиз 2 Корея. 2001. Коробка механика. 220 миң сом. Туманник, кондиционер, гидравлика, электрокөтөргүчтөр Кореяда болот. Мачиз 2 Өзбекстан. 2007. 160 миң сом. Комплектациясын көрөлү. Жөнөкөй экен. Жөнөкөй. Мачиз сатылды. Сатылган жок бу? Анда көрсөтүп кое берели. Мачиз 2 Өзбекстан. Баасы канча болду? 190 миң, а? 2006. Комплектация кандай? Гидравлика, электропакет. Кондиционер барбы? Кондиционер жок экен. Бериң ака. Мачиз сатылды. Канчага кетти? 241 миңге. Так, бул Өзбекстан экен, а? Жылы канча? Болду. Биз реклама кылган уна келди. 2014 бирок мында кара. 200 канча миңге да сатылды, азыр айттык эле. Жакшы, алган адам насип кылсын. Канча деп атасыздар Мачизде? 310 миң. Корея 2003 жылы чыгарылган, коробка автомат, салон эко кожа. Ушунун жанында Мачиз 2 Өзбекстан. 2007 250 миң сом. Рейлинг, спойлер бар. Кондиционер жок, электропакет бар, гидравликада бар болуш керек. Жүрөлү, Мачиздин да баасы жазылып турат. 240 миң сом, 2007. 501 19 20 21 номеринде. Мачиз батат бул жерге. Алат. Так. Да, бая тюнингтелген, өткөндө да аптада тарткан элем ушул Мачизди көрүңүздөр. Тюнингтелген Мачиз 2 Өзбекстан, планшет, монитор, спаркпы, жел лосетин ролі, джентран деген же. Көрүнүшүнгө карап коюңуздар. Эки миң 330 миң сом. Ушундай бирок. Так, бул жерде Мачиз 3 Кореяны көрүп атабыз. Эки миң 8 баасы 420 миң сом. Неме, механикабы? Автоматпы? Коробка автомат экен, жакшы. Көрүнүшүн, арканкы көрүнүшүн да көрсөтүп коелу. Партрониктери бар, рейлинг, спойлер, хром ветровиктер, планшет, монитор, камера барбы же жокпу? Электрокүзгүлөр. Немечи, подогревчи барбы? Жок экен, а? Эваполиктер деген принципе жакшы бирок. 420 миң сом. Баасы. Комплектациясы жакшы эле да. Анан Мачиз 2 Өзбекстан 2008 140 миң сом. Мотор жаңы деп жазып турат.
комплектациясын айта кетелік. Жақсы эле экен. Кондиционер бар, электро көтөргүчтөрдө гидравликада бар. Центр замок пульту менен экен. Жақсы. Так, оны сұрап көрөлүчү. Матчиз 2 Өзбекстан. Бағасы қанша oldu? Бағасы? Қанша? Уялып атат. Уялчак экен. Бағасын да айтқысы келбейт, қарағыла. Айлы адам пейли артырды. Так, матчиз 2 Өзбекстан. Қаншада отасыңар олар? 200 000 сом. Бағасы жазылып тұрады оға. Жақшы. Не, баллон жарылып қалды өле? Запасканы қойып қойып тұр. Бұл жаққа мынандай колонка JBL-дан қойсыңар ғой. Жақшы. Комплектация деле жақшы. Мынаки алдын қайнектер электро көтөрүшү, оң капталы электро күзгү, кондиционер бар, гидравликасы бар. 200 000 деп атат эми. Болды. Бұл жақты көрсетіп қойлы. Матчиз 2 Өзбекстан. Қағазың жоқ екен, 2010 жылы. 2010. Бағасы қанша oldu? 170 000 сом. Телефон номер? 700 46 20 45. 746 20 45 номерінде екен. Қалды. Жөнөкөй комплектацияда екен. Қайсы? 4-ті? Мұнаны тарттым, мұны да сенікі өлі. Ақ. Азыр мұны қатарынан ұшы саға қарашты екен, да? Түшінікті. Азыр 4 ұна қатарынан көрсете кетеміз, бір адамға қарашты. Матчиз 2 Өзбекстан. Коробка автомат. Электро көтөргүчтөр бар, кондиционері жоқ. 4 дөңгөлөк тең жайқы, протекторлары жақшы болды. Бағасы қанша oldu ушундуку? 235 000. Кийинки уна Матчиз 2 Өзбекстан. Туманиктері бар. 2008. Бұл жақта сигнализация же автозапис кошуу? Сигнализация екен. Иштебейби? Комплектация жақсы бұнда дағы. Алдын қайнектер электро көтөргүчтө кондиционер бар, корректировка 2 режимде бар, фары. Гидравликада бар, 200 қанша дедin? 190. 190 000, жақсы. Андан кейін дағы бір Матчиз 2 Өзбекстан. 2007. 2008. 8 бе? 550 93 69 37 номеріндейіз. Айтылып қойын. Кондиционер бар ма? Жоқ екен, В принципе, көрініші жақсы эле, бирок. Bunun бағасы қанша oldu? 220 000. Анан 4-ші уна Матчиз 2 Өзбекстан. Коробка автомат. Бұл жақ көлчөк екен, азыр яқтан өтіп. Böyle. Өз жөнөкөй окшойт, же гидравлика барбы? Бир гана автомат эле экен, 190 000. Коробка масляный же корейский? Масляный экен. Жакшы анда. Болду. Да, бир Матчиз 3, коробка механика, Европа. Басы жазылып атыр. 2009 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Анан Матчиз 2 Өзбекстан. 2010 230 000 сом. Бул жакта бир Матчиз 3-тү көрдүм. Басы жазылып турат окшойт. Так, Матчиз 3 Европа. 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү, 320 000 сом. Сатылып элекпи? Көрсөтүп коелганда комплектациясын айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, гидравлика, ABS дагы бар.
комплектация жакшы экен. Бал. Так. Контролы. Geçen nöşörlüp күнү катуу жаады. Мындай айрым жерлерде көлчүк болуп турат. Солбай тургандай болуп да. Matiz 3 мына жерде дагы. Европа бул дагы. Салону ушундай, планшет монитор бар. Коопсуздук жазыгы экөөндө тең бар. Азыркы Matiz'дегидей эле комплектацияда. Кыймылдаткычтын көлөмү да 1 куб экен, 2006. Басы жазылып атыр бирок. Matiz 2 Өзбекстан. Жок, Корея экен, Корея. Коробка автомат. 270 миң сом. Так, Matiz 2 Өзбекстан. Туманниктер бар. 2007 жылы чыгарылган. 200 миң сом. Рейлинг спойлер бар. Так, кондиционер жок. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Мына Канчада отасыздар? Канчада отасыздар? 230 миң. Matiz 2 Корея. 2005. Коробка механика. Корея, бро. Корея. Корея экен ова. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Ушундай спрайт түстө. Так, көрөлү. Matiz 3 сурап көрөлү. Matiz 3 силерденби? Канча болуп атат баз? 350 миң сом. 2007. Так, бул ошондо Европа болуп калат. Жок, Корея, Корея. Корея 2007. Отуруштары мынандай кара, сары эко кожада. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Коробка автомат, кондиционер. Так. Дыйхан окшойсуңар, а? 300 канча деди эле? 350 миң сом мына. Карап коюңуздар. Колго теринде айтып коер эле. В принципе, жакшы эле айтып атасың, өтүп кетсин биздин каналда. 35 миң, а? Боло турган баасы 335 миң сом. Жакшы айт. 4 дөңгөлөгө тең айтмакчы, өзүнүн оригинал куюлган иштеринде жайкы протекторлору жакшы болду. Бир аз эми косметикалык иштерин болуп койсо, жакшы эле болуп калды. Так, Matiz 2 Өзбекстан. 2006. Электропакет, гидравлика деп жакшы жазып коюптур. 160 миң сом. Кыргызстандын номеринде. Без комплектацияны тартпай калдык эле. Matiz 2 Өзбекстан, без комплектация. Кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү. 2005. Басы жазылып атыр. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул видеону биз тезирээк интернет аламына жүктөгөн аракет жасайбыз, сиздерге маалымат берип, эгер алгачкы сааттарында көрүп атсаңыздар, биз ушул унаа базарында болобуз. Биздин канал аркылуу дагы сиздер ушинтип унааңыздарды жарыялап жатсаңыздар болот. Унаа базарында туруп дагы байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Азыр ушу мындай портер унааларын тартуулап көрсөтүп кетем. Бул өзүнчө бөлөк видео болуп чыгат.